Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такой и где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначено судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи. Bir 1918 жылдан 1920 жылдар аралыгында мурдагы полиция кызматкерлеринин ордуна болуштук жана аймактык милиция башчылары дайындалган. 1923 жылы 17 ноябрь күнү Россия Советтик Федеративдик Социалисттик Республикасынын Ички иштер элдик комиссариаты тарабынан участкалык көзөмөлчүлөрдүн нускамасы бекитилген. 1924 жылы 27 мартта элдик комиссарлар советинин айылдык аткаруучулар жөнүндө декрети кабыл алынган. Ал декретте аткаруучулар кылмышкерди кармоого, аларды коштоп жүрүүгө, коомдук тартипти көзөмөлдөөгө укук алышкан. Ал эми Ички иштер элдик комиссариатынын 1930 жылы 13 февралдагы номер 109 буйругунун негизинде аймактарда иш алып барышкан участкалык көзөмөлдөөчүлөр жана айылдык милиционерлер жаңы милициянын участкалык инспекторлору деген наам алышкан. Мындан сырткары 1930 жылы 31 майда кабыл алынган участкалык инспекторлор жөнүндөгү жободо 3 беренесиндеги кабыл алынган талап боюнча айылдык участкалык инспектор кызматтык укугу боюнча шаардык участкалык инспекторго теңелген. Бул ченемдик укуктук документ Советтер Союзунда, андан кийин Кыргызстандын тарыхында Кыргыз Республикасынын милициянын участкалык кызматкерлери институтунун түптөлүшүнүн башталышы болгон. 1939 жылы милициянын участкалык инспектору милициянын участкалык уполномоченный деп аталган. Ал эми 1970 жылы кайрадан бул аталыш милициянын участкалык инспектору болуп өзгөргөн. Участкалык инспекторлор 1974 жылга чейин коомдук тартиптин коргоо кызматынын курамында болгон. 1974 жылы алар жаңыдан түзүлгөн профилактикалык кызматка киргизилген. Ал өз кезегинде кылмыш иликтөө бөлүмдөрүнүн ажырагыс бөлүгү болуп саналат. 1983 жылы профилактикалык кызмат чөйлүп, участкалык инспекторлор кылмыш иликтөө аппаратынын карамагынан чыгарылган. 1986 жылы коомдук тартипти коргоо кызматына участкалык инспекторлор кайра киргизилген. Бул участкалык инспекторлорго жүктөлгөн милдеттердин мүнөзүмү менен объективдүү негизделет. Ошондуктан датага ылайык Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 2002 жылы 9 февралдагы милициянын участкалык инспекторлордун ишмердүүлүгүн өркүндөтүү боюнча кошумча чаралар жөнүндөгү номер 50 буйругуна ылайык ар жылы 10 ноябрь күнү милициянын аймактык тескөөчүлөрдүн күнү деп белгилөө бекитилген. Азыркы күндө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин 2019 жылынын 14 декабрындагы номер 12-12 буйругунун негизинде милициянын аймактык тескөөчү деген аталышы милициянын участкалык уполномоченный деп өзгөртүлгөн. Учурда Ош облусунун аймагында 7 райондук ички иштер бөлүмдөрүндө 297 милициянын участкалык уполномоченныйлары кызмат өтөшүүдө. Алардын ар биринде административдик аймактар бар. Буйрукка ылайык тейлеген аймагында 3000 адамды тейлеш керек болсо, азыркы учурда орточо эсеп менен 5000 калыкты тейлеп жатышат. Ар бир айылдагы участкалык инспекторлор менен жана милициянын өкүлдөрү менен ошондой эле коомдук уюмдар, аялдар кеңеши, жаштар кеңеши, райондук мамлекеттик администрациянын тиешелүү адистери, ошондой эле жергиликтүү бийликтин адистери чогулуп көйгөйлүү маселелерди жер жерлеринде чечүүдө милициянын эл менен болгон жакындыгын жана алардын ишинин натыйжалуулугун арттырууда тыгыз иш алып барып жаткандыгын белгилеп кетким келет. Мунун натыйжасында буюрса акыркы мезгилдерде биздин Чоң Алай районунда мына мал уурулук, кылмыштуулук, үй бүлөдөгү чыр-чатактар, жаштар, өспүрүмдөр арасында зордук зомбулуктар деген көйгөйлүү маселелер кескин төмөндөп, баягы жер-жерде барып үгүт иштерин жүргүзүп, алдын алуу иштерин жүргүзүп, эл менен түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн натыйжасы да ушул кылмыштуулук төмөндөп жатканын белгилеп кетким келет. Бүгүн эми Каракулчада 2 күндөн бери ушундай табигый кырсык болуп, жолдор жабылып, элдердин үйлөрүн суу алып, өтө чоң мындайча түшкө салып атат. Мына мен жумушка келатып, эртең менен акыркы проходко келгенде машинам ошол жерге келип токтоп, өтө албай сууда неме болду. Мына эми эл журт бар экен, айрыккан органдын балдары, роддун балдары бар экен. Мунарбек, сага чоң рахмат. Мына азыр даже машина бир аз туруп калса,
аңга түшүп кетиши мүмкүн эле. Ошону күчү менен чыгарып атат. Бакыттын балдары да келип калып, эми аман эсен чыгып кеттик. Ошого кайыл болуп атабыз. Аябай üşүдүк, бирок мен айрыкча Мунарбекке чоң рахмат. Мына эмеси формасында чечип кылып атат. Бар болгула, Бакыт, Мунарбек, рахмат силерге. Дайыма график түзүп алып, айыл өкмөттөр бардыгын кыдырып, элдин көйгөйүн утса, бул жакшы нерсеге алып барат. Ички иштер органдарынын эл менен тыгыз болуп байланышып иштегендерин биз жакшы көрүүгө деп ойлойбуз. Участкалык инспекторлор өздөрүнө бекитилген аймактагы ички иштер органдарынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү болуп, милициянын алдында турган укук коргоо органдарынын дээрлик бардык комплексин чечүүнү камсыз кылышат. Эреже катары ички иштер бөлүмүнүн милдеттеринин бирин чечүүчү башка милиция кызматкерлеринен айырмаланып, участкалык инспекторлор укук коргоо органдарынын бардык тармактарында иштешет. Участкалык милициянын инспекторлору болгон бардык бөлүмдөрдүн ишин туура уюштуруу менен ички иштер органдары белгилүү бир аймактагы ыкчам кырдаалдын жана калктын турмушунун ар кандай аспектилери жөнүндө ар түрдүү жана топтолгон маалыматтын булагына ээ болот. Бул башка кызматтар үчүн алардын конкреттүү милдеттерин аткаруудағы маалыматтын булагы болуп эсептелет. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын милициянын участкалык уполномоченный кызматкерлери тарабынан 2021 жылдын 10 ай ичинде Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин буйругуна ылайык жалпы кылмыштуулуктун алдын алууга жана аны менен күрөшүүгө багытталган бир топ иш-чаралар жүргүзүлдү. Азыркы күндө Ош облусунун аймагында штаттык бирдик боюнча 297 милициянын участкалык уполномоченный кызматкери кызмат өтөйт. Алардын 31 жаңы штаттык бирдик боюнча дайындалды. Милициянын участкалык уполномоченный кызматкерлери 127 милициянын аймактык пункту, 4 милициянын таяныч пункту жана 184 иш бөлүмөлөрүндө иштеп жатат. Милициянын аймактык ыйгарымдуу өкүлдөрү тарабынан 1932 жолу элдик жыйындарды өткөзүшүп, өздөрүнүн отчетторун эл алдында беришкен. Жалпысынан 84686 атуулдар катышкан жана элдер менен жакын болуу максатында милициянын участкалык уполномоченный кызматкерлери тарабынан 172721 визиттик карточкалар даярдалып таркатылган. Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө мыйзамынын негизинде 2021 жылдын 10 ай ичинде райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн милициянын участкалык уполномоченный кызматкерлери тарабынан укук бузуулардын алдын алуу максатында жалпысы болуп 6240 протокол түзүлгөн. Алар негизинен 53-чү беренеси менен 3363, 81-чи беренеси менен 1030, 54-чү беренеси менен 1, 82-чи берене, 8, 84-чи берене менен 1161 протокол, 85-чи берене менен 330 протокол, 86-чы берене менен 5 протокол, 125-чи берене менен 6 протокол, 292 берене менен 1, 292-чи берененин 1-чи бөлүмү менен 332 протокол толтурушкан. Салынган айыптын жалпы суммасы 10.829.800 сомду түзүп, салынган айыптын 1.968.885 сом өндүрүлүп, туум өсүү боюнча 3.385 сом чыгарылып, 2454 протокол айып өндүрүү боюнча сотко чыгарылган. Үй бүлөк зомбулук боюнча 10 ай ичинде 495 коргоо ордерин беришкен. Милициянын участкалык уполномоченный кызматкерлери тергөө кызматынын атайын тапшырмасынын негизинде 10 ай ичинде 815 кылмыштын бетин ачып, былтыркы жылга салыштырмалуу кылмыштын бетинин ачылуусу 614 кылмыш ачуусу өскөн. Ошондой эле милициянын участкалык уполномоченный кызматкерлери тарабынан изөөдө жүргөн 36 кылмышкер кармалып, 56 дайынсыз жоголгон жара табылган.
Урматтуу кесиптештер, мына алдыбызда келе жаткан милициянын участкалык уполномоченный мурдайчыбыз аймактык тизгөөчү деп ошол майрамыңар менен силерди терең урматтоо менен куттуктаймын. Биздин кызматтын дагы карап көрсөк бай тарыхы бар. 91 жыл эсердин убагын кошуп эсептесек 91 жыл болуп атат. Биздин кызмат ушул ички иштер органдарынын эң түйшүктүү кызматтарынын бири болуп, түйшүк жүктөлгөн кызматтын бири болуп эсептелет. Аны айтып атканым себеби мына өзүңөр себепкер болуп атасыңар. Коомдук жайларда, коомдук ишмерлердин мааракелеринде деги эле бүт жактарда карасаң ушул аймактык тизгөөчү элдин алдында өзүнүн кызматын так өтөп, эл менен бирге, эл менен чогуу жүргөн кызмат өтөйт. Ушул келаткан байрамда силерди терең куттуктап, үй бүлөлөрүңөргө чоң бакыт каалай каалап, анан эң негизгиси ушул бизге жүктөлгөн элдин коопсуздугун камсыздоо багытында жүктөлгөн алдын алуу иштерин күчөтүп, элдин коопсуздугун камсыздап, эл кызматында жүрө беришиңерге тилектешмин. Дагы бир жолу майрамыңар менен майрамды көңүлдүү өткөрүңүлөр.